эзелден жакшылыгын жар салып, тууган урукту чакырып, мүмкүнчүлүгүнө жараша той берип келген. Салтты сактап той берген үйгө коноктор ак батасын камдап, жакшы тилек менен келишкен. Ар түрдүү каада салтын сактап, аруу ниет менен ак бата алууну асыл максат кылып, ак той тартуулаган. Ал эми бүгүнкү күндө тойлордун саны көп. Кандай жана кантип болсо да той берүү керек деген түшүнүк жаралгандай туюлат. Мүмкүнчүлүгү барбы жокпу, эл көзүнө той өткөрүү адатка айланып баратканы жашыруун да эмес. Албетте мүмкүнчүлүк уруксат берсе, жакшылык тойду жар салууга эч ким тыюу салбайт. Бирок чоң тойдун да чеги бар деген ойго тарапташ болгондор жок эмес. Дүңгүрөтүп той берүү заман талабыбы же модага айланып баратабы? Ар ким өзүнүн чөнтөгүнө жараша иш кылат, бирок чындап эле азыр той системасы замандын талабы деп биздин көз карашыбыз болуп олтурат. Өзгөчө чоң тойлорго азыр шоу программалар, ошол эле ырчылар жалаң ошого жараша өздөрү да иштей башташты. Замандын жарашына кечөөнү качан көрчүк эле биз? Мисалы, мындай шоу программа бар, тигиндей шоу программа бар, тойго ушундай кылыш керек деген. Азыр заман ошого алып келип калды окшойт. Бардыгы той системасын ыктап, эң бир Кыргызстандагы негизги киреше булактары болуп баратат да. Анан ар бир инсан өзүнүн деңгээлине жараша той берип келатат деп айта алат болушум керек. Азыркы тойлор өз максатын жоготуп, концертке же шоу программаларга айланып бараткансыйт. Эл көзүнө же атаандаштык менен өткөн тойлор да жок деп айтуу кыйын. Той көп, ошондуктан той алып барган тамадалардын да саны арбын. Бүгүнкү күндүн белгилүү тамадаларынын бири Кубат Кубанычбеков тойлор бири-бирине окшошуп бараткандыктан той ээлеринин койгон талабы өзгөчөлүк дейт. Эми баягы мурунку күндөргө караганда өзгөчөлөнгөнү менин оюмча сценарийде болуш керек. Элдер колдон келишинче бир аз креативдүүрөөк, башкачараак сценарий ойлоп тапканга аракет кылып атышат. Эми баягы элдер күнүмдүк окшош тойлордон тажап кеткендиктен болуш керек менин оюмчачы. Анан ар бир эле той берип жаткан инсан өзүнүн коногун ойлойт экен да. Келген конок чын эле бир нерсени баягы таң калып, бир нерсеге кубанып, бир нерсеге сүйүнүп, бир жакшы убакыт өткөрүп кетсин депчи. Ошол себептен баягы менин оюмча ушундай бир ар кандай түрдөгү тойлордо өткөрүлгөн биринчи эле менин оюмча максаты ошо келген тойго келген конокторду ыраазы кылуу да. Ассаламу алейкум ардактуу меймандар. Кушук кечиңиздер менен кадырлуу конокторубуз. Арыбаңыздар, жалпы кыргыз калкым, барыңыздар менен бүгүнкү жакшынакай менен Санжар менен Наргизанын жакшылыгында амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Көп узатпайын, дароо иш үстүнө өтөлүк, урматтуу коноктор. Сиздердин колдооңуздар менен бүгүнкү тойубузду ачык деп жарыяласак. Кана эмесе той куту болсун, кол чабуулар болсун. Ошол жаштар, ошол грандиозный, масштабный, ошончолук чоң заңгыраган тойдун маанисин, кадыр баркын билсе сон болот эле. Анткени деген ошентип даңгыратып той берип тургандан кийин 2 ай жашап ажырашып кетип атышпайбы? Ошол эң өкүнүчтүү нерсе ошол да. Менин оюмча, мен бир тойлордо бир сөздү айтам да, мага аябай жагат мисалчы. Мен силердин жашооңор үлпөт тоюңардан дагы коозураак болушун каалайм дейм да. Анткени үлпөт той бул ушунча көп айдан бери даярдык көрүлүп, ошондой бир өзгөчө минут менен сценарий жазылган күн. Анан ошол күн жакшы өтүп атса, менин оюмча жашоосу андан сонун болсо, менин оюмча өтө керемет болгон. Заман талабына жараша бүгүн тойлор ар түрдүү. Тагыраагы шаң шөөкөт, ыр күлкү, оюн тамаша менен өткөн же жогоруда айтылгандардын бири да жок жакшылыктар. Халал тамада деген атка конгон Канай мырза тойлорду 3кө бөлүп кароого болот дейт. Азыр Кыргызстанда контингент бир 3кө бөлүнүп атат той системасында. Ресторандардагы, алып баруучулардагы, ошол эле ырчы, чорчу жана башкалар дагы ошол бир 3 топ менен келатат да. Биринчиси карапайым жөнөкөй эле элдин чакан тою. Ал жакта кичинекей Борбор калабыбыздын четиндеги чакан арзаныраак кафелерден бир аз баталуу тою болот. Ортосунда бир орто деңгээлдеги ресторандар, орто баадагы ырчылар, балким аты көп чыга элек ырчылар менен болот. Анан эң бир жогорку деңгээлде бар, сиз айткандай, бул эң бир жогорку деңгээлдеги ар бир киши үчүн төлөөчү акы дагы ресторандар кымбат болгон. Ошол эле эң кымбат деген ырчылар, эң кымбат деген тамадалар, башкача айтканда
эң бир жогорку деңгээлдеги башкача бир той өтсүн дегендердин системасы, бир жашоо системасы жүрүп келатат деп айта алам. Той бул бардар жашоонун белгиси. Албетте жакшылык жана кубаныч. Тойдун жакшылыгы көп жылдарга созулсун. Заман талабына жооп берүү үчүн эмес, ар бир той берген адам ак ниет менен бата алуу максатында жакшылыгын жар салып, сүйүнүчтүү кабарын эл менен бөлүшүү буйрсун. Акмарал Аипова, Алтынбек Кубанычбеков, Таң Маанай программасы.